Саламатсыңар балдар, 7 класс кезектеги онлайн информатика сабагыбызды баштайбыз. Силер менен өтүлгөн тема боюнча бир нече суроолорду кайталап өтөйлү. Биринчи суроо. Электрондук таблицада латын тамгалары менен эмнелерди белгилейбиз? Диапазон, барак, сапча, мамыча. Туура жооп мамыча. Экинчи суроо. Электрондук таблицада түзүлгөн документ эмне деп аталат? Таблица, китеп, уяча, катар. Туура жооп электрондук таблицада түзүлгөн документ китеп деп аталат экен балдар. Анда эмесе бүгүнкү өтүлө турган темабыз Microsoft Excel программасында формула киргизүү жана диаграммаларды түзүү. Сабактын максаты Microsoft Excel программасында формулалар менен иштөөнү үйрөнөсүңөр, Microsoft Excel программасында диаграммаларды түзүүнү үйрөнөбүз балдар. Формулалар менен иштөөдө өтө так аныкталган эрежелер боюнча жазышат. Аларды түшүнүү кыйын деле эмес балдар. Формулалар сандарды, уячалардын аталыштарын, операциялардын белгилерин, тегерек кашаларды, функциялардын аталыштарын камтыйт. Операцияларды төмөнкүдөй белги менен көрсөтсөк болот. Excel таблицалык процессорундагы математикалык амалдар. Көбөйтүү белгиси мындай белги менен жазылат. Баскычтарда Shift +8 баскычы менен жазсак болот. Бөлүү белгисин мындай кылып бөлүү белгиси менен жазабыз. Мисалы А бөлүнгөн Б болсо, биз Excel'де мындай кылып туруп жазып кетсеңер болот экен балдар. Даража белгисин мындай ачакай түрүндө көрсөтүлөт. Бул жерде x-тин квадраты, x-тин кубу. X-тин квадраты, x-тин кубу деп даражаны көрсөткөндө, Shift кошулган 6 деп +6 клавиатурасынын жардамында жазып кетсек. Тик бурчтуктун аянтын табуу формуласын ал S барабар A көбөйтүлгөн B. Ушул формула боюнча иштейбиз. Бул жерде A жагы жазып алабыз, маанилерин берип алабыз. 15, 16, 9, 12. Эми B жагы 4, 3, 2, 5 деп белгилеп алабыз. Эми бул жакка S барабар деген жерге бул жакка формула жазабыз. Анын үчүн бул жакка биринчи барабар белгини сөзсүз жазабыз. Барабардан кийин A бизде бул жерде A2 деген ячейканы бассак, курсорду алып келсек, ушул жерге A2 ячейкасы жазылып калат. Эми көбөйтүү белгисин F Shift менен 8ди бассак көбөйтүү жазылат. Эми бул жерде B жагы ушул жерге эле 4кө курсорду алып келсек, бул жакта экинчи формула жазылат. Андан кийин Enter клавишасын басып койсок, мына жерде бизде биринчи A жагы 15, B жагы 4 болгон тик бурчтуктун аянты бул 60 чыгат экен. Эми бул жакта кийинкисин эсептейбиз. Бул жерге дагы барабар 16 турган жерге, мына жерге курсорду алып келебиз. A3 уячасы жазылып калат. Көбөйтөбүз. Shift менен 8ди басабыз, андан кийин бул жерде B жагы 3 экен. Басып туруп, бул жерде Enter'ди басып койсок, бул жерде мынакей 48 чыкты. Эми бул жакта кийинки калган мисалдарды иштеш үчүн биз бул жерден мындай кылып белгилейбиз дагы. Экөөнү белгилегенден кийин астына плюс белги чыгып калат. Ушуну мындай тартып койсок, бул жакта биздин аянтыбыздын формуласы менен биздин мисалыбыз чыгат. Бул жерде да башка мисалдарды эсептейли. 15, 9, 18, 7, 42, 6, 25, 6 деп белгилейли. Бул жердеги көрдүңөр балдар, бул жерде автоматтык түрдө биздин мисалыбызды Excel электрон таблицасы ушундай кылып иштейт. Бул жерде балдар y барабар x квадрат кошу 2 көбөйтүлгөн x деген формуланы чыгарышыбыз керек. Y-ди табыш үчүн биз x-ка маани беребиз. Бул жерден x-ка маани берели. 9, 8, 14, 16, 18 деп.
Дагы жана башка берсек боло берет. 20, 25 деп берели. Эми y табыш үчүн ушул жерге келебиз. Курсорду бул жерге алып келип туруп, сөзсүз түрдө барабар белгисин жазабыз. Нол жакка жазсаңар да болот. Барабар белгисин жазгандан кийин бизде x-ыбыз мынау 9 x-га барабар. Ушул жерге мышканы алып келсек 9 жазылып калат. Мына жерде A2 уячасы. Даражаны жазыш үчүн биз shift менен 6 белгисин тамганы бассак 6 жазылат. 2 x-тын экинчи даражасы. Эми кошуу 2 көбөйтүүнү жазыш үчүн биз shift менен 8 тамгасын жазабыз. 8ди басабыз. 2 көбөйтүү кайра x-ыбыз бизде мына 9. Эми enterди басабыз. Эми кийинки мисалды иштейли. Бул жерде барабар сөзсүз түрдө x 8 A3 уячасы x квадрат болгон үчүн биз shift менен 6. Бул жерде барабар сөзсүз түрдө x-ыбыз бизде мына 8. Shift менен 6-ны бассак даража жазылат. Даражасы 2. Кошулган бизде 2 жазылып турат мына жерде. 2 көбөйтүүнү жазыш үчүн shift менен 8ди басабыз. Көбөйтүү x бизде 8 саны x болуп турат. Эми барабар enterди бассак мынакей биздин кийинки саныбыз 80 чыкты. Эми ушундагы эле калган мисалдарды иштеп алыш үчүн биз могул жерден ондой кылып диапазон алып белгилейбиз. Андан кийин мына курсорду мына бурчка алып келсек, мына плюс кара плюс белгиленет. Ушуну мындай кылып тартып койсок ылдый жакка бардык биздин ушул боюнча маани берилген мисалдарыбыз чыгып калат. Эми биз мына формуланы эстешибиз керек. С барабар A'нын экинчи даражасы бөлүнгөн B'нын үчүнчү даражасы минус каша ичинде K минус 2-нин квадраты. Бул жерден биз иштеш үчүн A'га, B'га жана K'га маани беришибиз керек. A'га 20, 25, 32, 36 дейли. Эми B'га маани берели. B'га 15, 10, 9, 12. Ал эми K'га маани берели бул жерде. K'га 6, 4, 3, 2, кайрадан эле болду. Ушундагы эле коелу. Эми мына жакта ушул формуланы иштеш үчүн курсорду ушул жерге алып келебиз. Биринчи сөзсүз түрдө барабарды жазабыз. Барабарды жазганыбыздан кийин бизде A'нын экинчи даражасы. Курсорду могул жерге алып келсек, A'нын мааниси 20га барабар. Могул жерде A 3-чү уяч экен. Бул жерге автоматтык түрдө жазылып калат. Эми даражага көтөрүш үчүн shift менен 6-ны басабыз. Андан кийин A'нын экинчи даражасы бөлүнгөн B'ыбыз бизде 15ге барабар. B'нын 3-чү даражасын жазыш үчүн shift менен 6-ны басабыз. 3-чү даражасы. Эми бул жерде кемитүү. Эми мына кашанын ичин жазабыз. K'ыбыз бизде 6га барабар. Кемитүү 2. Эми бул жерде кашага алып коебуз. Кашанын ичинде турат. Кашага алабыз. Эми даражага көтөрөбүз. Даражага shift менен 6-ны бассак, эми экинчи даражасы. Бул жерде биз мына A менен A квадрат бөлүнгөн B'нын 3-чү даражасы дегенди дагы биз кашага алып коюшубуз керек. Себеби B'нын 3-чү даражасына гана тиешелүү болуп калышы мүмкүн. Эми бул жактан биз enterди бассак, биздин мисалыбыз мындай болуп чыгат. Эми кийинки мисалды дагы куду ушундагы иштейбиз. Барабар сөзсүз 25 shift 6 2 бөлүү B'ыбыз 10го барабар. Даражага көтөрөбүз. Даражасы 3. Бул жерде кашага ала алайлы азыр эле. Эми кемитүү кашаны ачабыз. Кашанын ичине K'нын мааниси бизде 4гө барабар. Кемитүү 2. Эми кашаны биз даражага көтөрөбүз. Shift менен 6-ны белгилейбиз. 2-ни белгилеп туруп enterди басабыз. Эми калгандарын дагы ар бирине формула чыгарып отурбастан эле биз мындай кылып туруп белгилесек, диапазон алсак мына жер плюс болот. Мындай кылып
төмөн жакка тартып койсок, мынакей бизде өзү автоматтык түрдө иштеп коет. Бул жерде биздин маанилер туура болбой калган окшойт. Бул жакка дагы башка маанилерди берип көрөйлү. 5, 3 деп. Excel электрондук эсептөө системасында дагы автоматтык түрдө иштей турган программалар бар. Бул жерде мен азыр 5, 6, 9, 78, 9, 3 деп туруп мындай сандарды жазайын. Каалашыңыздар жазсаңыздар болот. Эми ушул сандарды кошуш үчүн мындай кылып сандарды белгилейбиз. Белгилегенден кийин мына жакта бир уяча ашыкча белгилеп туруп, мына жогору жакка чыксаңыздар, бул жерде сумма деген бар. Ушул жерде басып туруп кааласак, мына сумманы басып койсок, бизге автоматтык түрдө сумманы иштеп берет. Эгерде мындай кылып белгилеп туруп, мына жерде среднийни тапсаңар, мына жерден орточо мааниси канча экенин дагы таап берет. Андан кийин мына жакка белгилейбиз дагы. Бул жерде ушул сандын максимумун табыш үчүн мына максимумду бассак, мына 780 эң максимум сан экен. Эми бул жерден мындай кылып белгилейбиз дагы. Эми ушул жерде сандардын минимумун тапсак, мынакей эң кичинекей сан 3 экен. Ушундай кылып туруп сапча түрүндө дагы, мамыча түрүндө дагы карап иштеп койсо болот экен. Бул жерде автоматтык түрдө Excel электрондук таблицасы иштеп берет балдар. Электрондук таблицанын эң сонун бир касиети бул таблицадагы сандык маалыматтарды график түрүндө көрсөтүү мүмкүнчүлүгү болуп эсептелет. Адатта диаграммалардын түрү абдан көп. Эң кеңири таралган 4 түрдүү типтеги диаграммаларды карайлы. Биринчи тегерек диаграмма, экинчи мамылуу диаграмма, үчүнчү сызыктуу диаграмма, төртүнчү аймактык диаграмма. Эми бул жерде карагыла балдар. Диаграмма түзүш үчүн бизде берилген сандар турат. Диаграмма түзүш үчүн вставка менюсуна киребиз. Вставка менюсуна кирсек, бизде мына жерде диаграммалардын түрлөрү бар. Ар кандай диаграммалардын сводная диаграмма, 3D карта диаграмма. Мен могул сандарга диаграмма түзөйүн. Мындай кылып басып туруп эле бул жерден диаграмма, круговой диаграмманы алсам, мынакей бизде 1, 2, 3, 4 деп туруп мындай кылып белгиленип калат. Андан кийин мен бул жакта окуучулардын чейрегин түзөйүн. Бул жерден муну өчүрүп коеюн мындай жакка. Окуучулардын чейрегин чыгара турган болсок, 45, 60, 90, 80. Эми бул жерде биз мына чейректерди проценттер менен чыгарыш керек. Проценттер менен чыгарыш үчүн мына уячаларды белгилейбиз, мына белгилүү диапазон алабыз. Диапазон алганыбыздан кийин формат ячейке кирип туруп, бул жакты биз процентный деп белгилеп алабыз. Процентный деп белгилеп, мындай кылып туруп белгилеп алсак, биздин окуучулардын билим сапатын ушундай кылып текшере алсак болот. Мен азыр формат ячейкага кирейин да бул жерде 0 ушундай кылып коеюн. Эми бизде бул жакта кийинки проценттерди 50, 90 жазганыбызда эле биз формат ячейканы өзгөртүп койгонбуз, мурунку сабакта өткөнбүз. Процент автоматтык түрдө жазылат. 43, 45, 32, 39 процент автоматтык түрдө жазылат. Эми ушуларга диаграмма түзөйлү. Мен мынага диаграмма түзөйүн. Анын үчүн бул жерде көгөртүп белгилейбиз. Андан кийин вставка менюсуна киребиз. Бул жактан кирип туруп, мен мына диаграммадан мындай кылып тандап койсом, бизге мындай болгон диаграмма түштү. Же болбосо мына жактан цветин өзгөртсөңөр болот, мына жактан сары түс, башка түстөрдү. Андан кийин бул жакка назатка кайтайын дагы, мен дагы башка диаграммаларды алайын. Вставкага кирейин. Бул жактан мен мындай болгон диаграмманы алайын. Мынакей балдар, көрдүңөрбү? 7-чи класс канча, 8-чи класс канча, 9-чу класс канча диаграмма бул жерден бардыгы ушундай болуп көрүнөт. Андан тышкары бул жерде экинчи чейрекке дагы диаграмма түзөйүн. Вставка менюсуна киребиз. Бул жерден биз мындай кылып карап туруп, дагы башка
түрлөрүн көрсөңөр болот балдар. Мисалы үчүн мындай сызыктуу, мындай кылып туруп диаграмма түзүп койсок болот. Бул жакта ар кандай түрлөр бар. Кайталоо билим алуунун энеси демекчи балдар, мен силерге ушул өтүлгөн тема боюнча суроолорду берейин. Биринчи сурообуз: даража белгисин кайсы клавиатуралардын жардамында аткарабыз? Ctrl+6, Shift+Alt, Shift+8, Shift+6. Туура жооп Shift+6. Экинчи суроо. Сандык маалыматтарды графикалык түрдө көрсөтүү. Таблица, диаграмма, уяча, катар. Сандык маалыматтарды графикалык түрдө көрсөтүү бул диаграмма деп аталат экен, балдар. Үйгө тапшырма. Үйдөн Microsoft Excel электрондук таблицасында чейректегериңер боюнча диаграмма түзүп келесиңер, балдар. Азаматсыңар, балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө телефонду туура пайдаланып, сабактарга активдүү катышабыз.